안녕하세요. 살아맞상하러. 안녕하세요. 한국어 공부어 시간이 돌아왔어요. Бізге корей тілі сабағы қайрадан сілер менен біз болсо 8-ші теманын 2-ші бөлігін өтөбүз. Біз өткөн жумада бияқта убакыт деген теманы өткөн болчубуз. Азыр биз кайталай кетели, эмнелерди өткөн болчубуз. Бул жакта айларды өткөн болчубуз. Кайра бир сыра кайталайлыбы? Январь айы, 1월, февраль айы, 2월, март айы, 3월, апрель айы, 4월, май айы, 5월, июнь айы, 6월, июль айы, 7월, август айы, 8월, сентябрь айы, 9월, октябрь айы, 10월, ноябрь айы, 11월, жана декабрь айы. 12월. Биз болсо ол деген айды билдирген сөзгө 1-ден 12-ге чейин кошуп кете бергенбиз айларды. Эми кийинки биякта аптай жуманын күндөрү дүйшөмбү, 월요일, шейшемби, 화요일, шаршемби, 수요일, бейшемби, 목요일, жума, 금요일, ишемби, 토요일, жекшемби. 일요일. Эми кайталай кеттик. Күндөрдү болсо кантип айтат элек? Биз болсо күнгө жөн эле ил деген сөздү кошуп кете берчүбүз. Эми азыр болсо убакытка байланышкан сөздөрдү үйрөнүп кетебиз. Эртең, 내일, түшкө чейин, 오전, түштөн кийин 오후, жана эртең менен 아침, түш 점심, кечинде. 저녁. Жана бул сөздөр болсо корей тилинде жана күндөр убакыт гана эмес, тамакты гана билдирет. Эртең мененки тамак, түшкү тамак жана кечки тамак. Эми кийинки сөздөр 그제, 뽀잡치라. мурда күнү, 어제, кече күнү, 오늘, бүгүн, 내일, эртең, 모레. бүрсү күнү. 새벽, таң, 아침, эртең менен, 점심, түш, 저녁, кеч, 밤. түн. 오전, Түшкө чейин, 정오, түшкү саат 12, 오후, түштөн кийин, 자정. түнкү саат 12. Ушул сөздөрдү 다시 오전, 오후. 됐다. 오전, түшкө чейин, 정오, түшкү саат 12, 오후, түштөн кийин, 자정. түнкү саат 12. Бул сөздөрдү эсиңер сактап калган, кийин бизге сабактан керек болот. Эми кийинки бул сабагыбыз болсо убакытты билдирет. Кантип айтабыз? Мынча саат болду жана мынча мүнөт өттү деп. Саат бизде ши. Биз болсо саатка ши деген сөздү гана кошобуз. Жана мүнөткө болсо бунду кошобуз. Ал эми секунд болсо чо. Ал эми кантип айтабыз сааттарды корейче? Саатты биз корей цифралары менен айтабыз. Эсиңердеби? Хана, дул, сет деген цифралар, ошолорду кошобуз. 1-ден 12-ге чейин. Андан кийин мүнөт менен секунданы бул жакта Кытай цифралары менен айтып кете беребиз. Азыр биз силерге айтып берели, анан силер түшүнөсүңөр. 7-ден 26 мүнөт өтүптүр, 7시 26분. 7 жана 26 мүнөт деп кошуп коебуз. Кийинки 12-ден 28 мүнөт өтүптүр. 12시 28분. Саат 12 жана 28 мүнөт өттү. Кийинки 2 мүнөт 45 мүнөт. 2시 45분. Кийинки 1,5 1시 30분. же 1시 반. 1,5 1 мүнөт 30 мүнөт деп айтсак болот, же 1,5 деп айтсак болот. Жана суроо саат канча болду? 지금 몇 시예요? Бул суроону сөзсүз эсиңерде түйүп алгыла. Ал эми тапшырмаларга өтөбүз. Бул жакта үлгүгө окшош туруп, туура келген убакытты тандап чыккыла дейт. Биякты карайлы, 8-ден 30 мүнөт өтүптүр. Бул жакта кандай варианттар берилген? Түшкө чейинки 8:30, түштөн кийинки 8:30 да мен спорт менен машыгам деген сүйлөм берилген экен. Кайсыны тандайбыз? Биякта кечки саат 8-ден 30 мүнөт өткөн болуп атканда биз 오후 8시 30분. деген вариант тандадык. Эми түшүнүп алдык, кантип тапшырмаларды аткарабыз? Азыр биринчи суроо. Саат 6-да үйгө барам дейт.
Кайсыл убакыт тандайбыз? 오후 6시. Саат 6 болгону эми бул түштөн кийинки 6 болот, Кийинкибиз 9 экен. 9да мен фирмага же жумушка барам дейт. Кайсыл убакыт тандайбыз? 오전 9시에 회사에 가요. Түшкө чейинки 9, Биякта түшкө чейинки 9да мен жумушка барам дейт. Эми үчүнчү, биякта 7:30да спорт менен машыгам дейт. Биз кайсыл вариант тандайбыз? 오후 7시 30분에 Албетте, түштөн кийинки 7:30да спорт менен машыгам деген вариант тандайбыз. Эми төртүнчү, бул жакта 2:30да мен досума жолугам дейт. Кайсыл вариант тандайбыз? 오후 2시 30분에 친구를 만나요. Түштөн кийинки саат 2:30да досума жолугам дейт. Анткени 2:30 бул түшкө чейинки убакытка кирбейт. Ушинтип силер тапшырманы кылдык. Эми экинчи тапшырмабыз. 보기에서 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요. Тапшырмабыз үлгүдөн туура келген сөздөрдү тандап, суроолорго жооп берип чыккыла дейт. Биякта үлгүдө кайсы сөздөр берилген экен? 오전, Түшкө чейин, 점심, түш, 저녁, кечки, 아침, эртең менен 내일. эртең. Ушул сөздөрдү колдонуп, азыр биз суроолорго жооп беребиз. Биринчи үлгүбүз 언제 학교에 가요? Качан мектепке барасың? 오전 11시에 학교에 가요. Түшкө чейинки саат 11де мектепке барам деп жооп бердик. Биякта кашанын ичинен 11 деген убакытты ачтык. Ал эми биринчи сурообуз 저녁에 사샤 씨를 만나요? 네, 저녁 5시에 사샤 씨를 만나요. Биякта суроо кечинде жолугасыңбы Сашага дейт. Биякта убакыт берилген экен, 5. Ооба, кечки саат 5де жолугам деп жооп бердик. Ал эми экинчи сурообуз 저녁에 서점에 가요? кечинде китеп дүкөнүнө барасыңбы дейт. 아니요, 아침 9시에 가요. Жок, мен эртең мененки саат 9да барам деп, бияктан ачим деген сөздү алып коштук, жана 9 деген убакытты жаздык. Эми экинчи акыркы сурообуз биякта 오늘 시험이 있어요? Бүгүн экзамен барбы? 아니요, 오늘 시험이 없어요. 내일 있어요. Жок, бүгүн экзамен жок дейт, эртең бар дейт. Биякта эртең деген сөздү алып коштук. Эми кийинки тапшырмага өтөбүз. Бул жакта дагы бир сире эреже берилген экен, убакыт, кантип саатты жана мүнөттү айтабыз, Бул жакта убакыт айтып жатканда сааттын алдына корей сандарын айтып коебуз дагы, жана мүнөттүн алдына Кытай сандарын коюп чыгабыз. 지금 몇 시예요? Бул саат канча деген суроо болчу, 5시 5분이에요. Саат 5:30 деп жооп бердик. Эми 아침을 언제 먹어요? 8시 30분에 먹어요. Эртең мененки тамакты канчада ичесиң? Биякта 8ден 30 мүнөт өткөндө жейм дейт. Эми кийинки тапшырмаларга өтөбүз. Биякта саат 1ден 12ге чейин, корей тилинде бизде бир түштөн кийинки саат 1, 13 же 14 деп андан ары уланып кетет. Корей тилинде андай болсо уланбайт. Бул жакта 12 же кечки сааттан кийин сөздүн астына гана чонёк же пам деген сөздү гана кошуп кетебиз. Ал эми силерге биз 1ден 12ге чейин айтып кетели корейче. Саат 1, 1시, саат 2, 2시, саат 3, 3시, саат 4, 4시, саат 5, 5시, саат 6, 6시, саат 7, 7시, саат 8, 8시, саат 9, 9시, саат 10, 10시, саат 11, 11시, саат 12. 12시. Бул жакта сөздөрдү жазып алсаңар болот, андан ары колдонгонго. Ал эми биз мүнөттү кантип айтабыз? Мүнөттү айтыгы Кытай сандарын алдына коюп чыгабыз. 1 мүнөт, 1분, 2 мүнөт, 2분, 3 мүнөт, 3분, андан кийин 10 мүнөт, 10분, 15 мүнөт, 15분, 30 мүнөт, 30분, 35 мүнөт, 35분, 40 мүнөт, 40분, 50 мүнөт 50분, жана 60 мүнөт. 60분. Буларды да жазып алсаңар болот. Оңой болуш үчүн жана биякта 30 мүнөт деген
반. жарым деп эле айтсак болот э. 1,5, 2,5, 3,5 деп эле. эми бул тапшырмабыз. 보기와 같이 다음 대화를 완성하세요. Биякта үлгүгө окшоштуруп суроолорго жооп берип чыгабыз. Кашан ичинде убакыт берилген, убакытта жазабыз. Биринчи үлгүнү окуп берели. 지금 몇 시예요? 오후 1시예요. Saat азыр канча болду, э? Биякта түштөн кийин saat 1 дейт. Эми биринчи суроолорго өтөлү. 지금 몇 시예요? 오전 8시 10분이에요. Түшкө чейинки 8:10 дейт. Ал эми экинчи сурообуз. 지금 몇 시예요? 오전 11시 25분이에요. Түшкө чейинки 11:25 деп жооп бердик. Эми үчүнчү сурообуз. 지금 몇 시예요? 오후 6시 30분이에요. Түштөн кийинки saat 6:30 дейт. Эми 지금 몇 시예요? 오후 8시 45분이에요. Түштөн кийинки 8:45 деп жооп бердик. Жана акыркы сурообуз. 지금 몇 시예요? 오후 9시 20분이에요. Түштөн кийинки saat 9:20 дейт, э? Ушинтип биз тапшырманы аткарып бүттүк. Эми кийинкиге өтөбүз. Бул жакта таблицаны толтурушуңар керек экен. Бул жакта убакыт берилген, сер болсо жазма түрүндө жазышыңар керек экен. 9:40 кирече кандай болот? 9시 40분. 11:35 오전 11시 35분. жана 1:20 오후 1시 20분. жана 5:25 오후 5시 25분. жана 7:50 오후 7시 50분. жана 9дан 8 мүнөт өтүптүр. 오후 9시 8분. жана 10:30 дейт. 오후 10시 30분. Эми бул тапшырманы да аткарып бүттүк. Кийинкиге өтөбүз. Бул жакта үлгүдө көрсөтүлгөндөй сүйлөмдү түзүп чыгышыңар керек экен. Үлгүнү окуп берели. Биякта убакыт жана кыймыл аракет берилген экен. Saat 5 дейт жана Сашага жолугуу дейт. Эми биз айтышыбыз керек. Saat 5те Сашага жолугам деп. 오후 5시에 사샤 씨를 만나요. Ушинтип аткарабыз. Эми биринчиге кеттик. Saat 1 жана түшкү тамакты тамактануу дейт. 오후 1시에 점심을 먹어요. Saat 1де түшкү тамакты жейм. Эми 6:20да кино көрүү деген кыймыл аракет берилген экен. 오후 4시 20분에 영화를 봐요. Түштөн кийинки 4:20да мен кино көрөм дейт. Эми кийинкибиз биякта 10:30 жана китепканага баруу дейт. 오전 10시 30분에 도서관에 가요. Түшкө чейинки saat 10:30да китепканага барам дейт. Эми акыркыбыз saat 6:30да универмагга баруу дейт. 오후 6시 30분에 백화점에 가요. Түштөн кийинки saat 6:30да универмагга барам деп жооп бердик. Бул тапшырманы дагы жакшы аткардык. Эми кийинке өтөбүз. Бул жакта диалогду угабыз. 대화 2. 민수 씨, 수진 씨를 언제 만나요? 내일 오후에 만나요. 오후 몇 시에 만나요? 3시 30분에 만나요. Диалогду угуп бүттүк. Ал эми болсо азыр биз окуп, анан которобуз чогуу. 민수 жана туин диалог экен. 민수 씨, 수진 씨를 언제 만나요? 내일 오후에 만나요. 오후 몇 시에 만나요? 3시 30분에 만나요. Эми чогуу которолу. 민수, 수진ге качан жолугасыңар дейт. Эртең түштөн кийин жолугам. Түштөн кийин саат канчада жолугасыңар? Биз саат 5:30да жолугабыз. Деп диалогду биз бүтүрдүк. Эми тапшырмага өтөбүз. Кийинки сүрөттөрдү карап, суроолорго жооп беришиңер керек экен. Биякта убакыттар берилип турат, э? Жана кайсыл убакыт күнү кандай кыймыл аракеттер жазылган экен. Биринчи үлгүнү окуп берели. 언제 회의가 있어요? 오후 2시에 회의가 있어요. Бул жакта качан чогулуш бар дейт. Биякта чогулуш деген сөз турат, saat 2де. Түштөн кийинки saat 2де чогулуш бар деп жооп бердик. Эми биринчи сурообуз биякта 몇 시에 점심을 먹어요? Saat канчада түшкү тамакты жейсиң? 12시 30분에 점심을 먹어요.
Saat 12:30'da men түшкү тамакты жейм деп жооп бердик. Эми кийинки сурообуз 언제 회사에 가요? 오전 9시에 회사에 가요. saat 9'da жумушка барам деп. Эми төртүнчүсү 언제 한국어 수업이 있어요? 6시 30분, 오후 6시 30분에 한국어 수업이 있어요. Качан корей тил сабагы бар дейт. Бул жакта карасак saat 6:30'da бар экен. 6:30'da 6:30'da корей тил сабагым бар деп жооп бердик. Эми кийинки тапшырмага өтөбүз. Бул жакта тапшырма берилген экен. 여러분은 이번 달에 무엇을 해요? 달력을 보면서 친구에게 이야기해 주세요. Бул жакта силер бул айда эмне кыласыңар? Жана календарды карап, досуңар менен сөйлөшүп көргүлө дейт. Азыр биз болсо мисал катары жаздык. Азыр силер ушуну көрүп, анан үйдөн жазганга аракет кылгыла. 11월 28일 토요일에 오시에 갈 거예요. Бuyакта 11-ай ноябрь күнү 28-inde субботада мен Ошко барам деп жазылыптыр. Кийинки 친구 결혼식이 있어요. досумдун үйлөнүү тою бар дейт. 그리고 술라이만 산에도 갈 거예요. Жана Сулайман тоого барам дейт. Силер болсо ушинтип, кайсыл күнү эмне кыласыңар, ошолорду жазып, жана досуңарга айтып көргүлө. Эми кийинки тапшырмабыз. 다음을 잘 읽고 질문에 답하세요. Кийинкини жакшылап окуп, суроолорго жооп бергиле. Бул жакта жаңылык берилген экен. Азыр биз окуп которуп беребиз. 세종학당 한국어 시험. Бул жакта Сежong институтунун корей тил сабагынан экзамен дейт. 세종학당 한국어 시험이 있습니다. Сежong институтунун корей тил сабагынан экзамени бар. 열심히 공부하세요. Кун коюп окугула дейт. 날짜 8월 12일 수요일. Күнү болсо 8-ай 12-си жана среда күнү дейт. 8-ай бизде августтун 12-синде среда күнү экен. Жана 시간 오후 3시 30분. убактысы болсо түштөн кийинки 3:30 экен. Эми суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо. 한국어 시험이 며칠에 있어요? Корей тил сабагы кайсыл күнү? 8월 12일에 있어요. Буякта карасак, августтун 12-синде экзамен. Жана экинчи суроо. 몇 시에 있어요? Саат канчада? 오후 3시 30분에 있어요. Түштөн кийинки saat 3:30. Ушинтип биз суроолорго жооп бердик. Эми кийинки тапшырмага өтөбүз. Бул жакта 다음을 잘 읽고 아래에 쓰세요. кийинкини окуп жана алдына жазгыла дейт. Окуп азыр которобуз. 월요일하고 수요일은 오전 9시에 수업이 있습니다. Понедельник жана среда күнү түшкө чейинки saat 9'da сабагым бар дейт. 그리고 오후 3시에 운동을 합니다. Жана түштөн кийинки saat 3'тө спорт менен машыгам. 화요일하고 목요일은 오전 11시에 수업이 있습니다. Вторник жана четверг күнү түшкө чейин saat 11'де сабагым бар дейт. 금요일은 저녁 6시에 치엔 씨를 만납니다. Пятница күнү кечинде saat 6'да Чиенге жолугам. 같이 저녁을 먹습니다. Чогуу кечки тамакты жейбиз дейт. Эми биз астында биякта жуманын күндөр жазылган. Ар бир жуманын күнүнө эмне кылыш керек, эмнени кылат? Биз кыймыл аракеттерди жазабыз. Кайсыл күнү эмне кылат экен? Биринчи күнү 오전 9시 수업, 오후 3시 운동. түшкө чейинки saat 9'da сабак жана түштөн кийинки saat 3'тө спорт дейт. Ошондой эле среда күнү да бар болчу. Түшкө чейинки saat 9'da сабак жана түштөн кийинки saat 3'тө спорт. Эми кийинки күндөргө өтөбүз. Вторник. 오전 11시 수업. Түшкө чейинки saat 11'де сабак жана четверг күнү да бар болчу. Түшкө чейинки saat 11'де сабак. Эми жума күнүндө 저녁 6시 치엔 씨와 저녁. кечки saat 6'да Чиен менен тамактануу. Ушу менен биз биякты бүтүрдүк, тапшырманы бүттүк. Эми бул тапшырмага өтөбүз. 여러분은 이번 주에 무엇을 해요? 한번 써보세요. Силер бул жумада эмне кыласыңар? Ошол жөнүндө жазып көргүлө дейт. Бул жерге жазып көргүлө. Эмне кыласыңар? Биз болсо мисал катары жазып бердик. Азыр которуп айтып беребиз.
이번 주말에 공원에 가요. Бул дем алыш күндөрү мен паркка барам. 친구와 함께 자전거를 탈 거예요. Досум менен чогуу велосипед тебебиз. 배드민턴도 칠 거예요. Бадминтон дагы ойнойбуз. 그리고 샌드위치를 먹을 거예요. Жана сэндвич жейбиз дейт, э? Силер болсо ушундай сыяктуу кылып жазып көргүлө, э? Ал эми бүгүнкү өткөн сабакта жаңы сөздөр сабак 수업, жана чогулуш 회의, бир нече күн, 며칠, кайсы күн, 무슨 요일, экзамен. 시험. Биз бүгүн эмнени өттүк? Кайра бир сыра кайталай кетели. Убакыт, саатты жана мүнөттү айтканды үйрөндүк, э? Саатты биз кантип айтабыз? Саатка биз Корей сандарын кошобуз, э? Жана мүнөткө Кытай сандарын кошобуз. Мисалы 7:26 7시 26분. жана саат канча болду деген суроо. 지금 몇 시예요? Эсиңерде сактап алдыңар болуш керек деп ойлойбуз. Биз болсо ушу менен сабак соңуна келип чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыз. 안녕히 계세요.